Баарыбызга белгилүү болгондой эле спорт бул адам баласын өзгөчө тарбиялайт эмеспи? Ар бир спорт менен машыккан адам, спортчу сөзсүз түрдө өзүнө чечкиндүүлүктү, өзүнө болгон ишеними бийик жана жоопкерчиликке ээ болот. Жана ошондой эле анын эң негизгилеринин бири болгон бул өзүнүн мамлекетине, өлкөсүнө өзгөчө бир сүйүү, патриоттук сезимдери дагы күчтүү болот эмеспи? Ошол себептенби улам Айтор ар бир спортчу эл аралык деңгээлде мелдештирге чыкканда сөзсүз түрдө желегин желбиреткенге күч аракетин жумшап келет. Дал ошондой спортчулардын бири кыргыз спортуна өзгөчө салымын кошуп келе жаткан эл аралык бокс боюнча спорт чебери, 8 жолку Кыргызстандын бокс боюнча чемпиону, Азия оюндарынын коло медалинин ээси Өмүрбек Малабеков келип турган учуру. Кутмандуу кечиңиз менен. Мынакей сиз менен биз жолугуша элебизге көп убакыт өтүп кетти. Бул жыл аралыгында сизде өзгөчө жаңылыктар да көбөйдү. Анын арасында бул сиз боксту андан ары өздөштүрүп, өрчүнтүрүп, профессионалдык деңгээлде да иштей баштапсыз. Вот, бир жыл жакындап калды. Уже жакында эле 4-чү боюм өткөзүп келдим. Санкт-Петербург шаарында өттү 4-чү бой. Жеңиш менен терапевт болуп, ийгиликтүү өттү. Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Анан мынакей бул профессионалдык деңгээлде чыгып жатканда кайсы өлкөнү тартуулап жатасыз жана каякта машыгып, деги эле бул профессионалдуулук бокска эмне болуп багыт алып калдыңыз? Албетте бул Кыргызстандын делегин бийик көтөрүп, Кыргызстандын атынан чыгып жатам. Российский профессиональный клуб менен контракт түзүп, ошол жак менен ошолор даярдап, ошолор чыгарып жатат азыр. Орусияда машыгып жаткан экенсиз азырында. Көпчүлүгүн ошол жакта машыгып жатам. Ал эми биз билишибизче сиз азыр деле Кыргыз Республикасынын ошол бокс боюнча курама командасынын мүчөсүсүз. Анан бир учурда курама команданын мүчөсү болуп туруп, анан профессионалдык деңгээлде боксташып жүрсө болот экен? Азыр уруксат берген, профессионалдык бокста любительдеги 16 бойго чейин боксташып, кайра любительге чыкканга уруксат берген. Биздин өзүбүздүн федерация каршы болбосо, мүмкүнчүлүк бар да. Анда каршы эместир бар. Каршы эмес. Ал эми кураманын жаатында кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат? Кандай пландарыңыз бар? Азырынча ошо 4-чү бойду өткөзүп келдим, ичине эс алып, анан буюрса кайра машыгууларды баштап, анан сборлор болот. Курама команда менен быйыл сентябрда буюрса Азияский игры болот, Индонезияда. Ушул жака аракет кылып көрөбүз. Жолдомо алганга күч барбы? Жолдомо Кыргызстанды утканбыз, эми калганын башка машыктоочулар чечет да. Түшүнүктүү, бирок Азияга барууга толук мүмкүнчүлүк бар. Буюрса. Түшүнүктүү, биз дагы ал жерге сөзсүз түрдө биздин спортчуларыбыздын баарынын эсебинде сизди дагы колдоп, жеңиштериңиздерди күтөбүз демекчибиз. Анан Өмүрбек мырза, мындай суроо, негизи эле сиз ошол азыркы учурда профессионалдык деңгээлде машыгып, профессионалдык деңгээлде ири ареналарга чыгып жаткандан кийин айырмачылыгын сезсеңиз керек. Айырмачылыгы албетте аты айтып тургандай эле профессионалдык деп айтып тургандай эле чоң экен. Ал жакта уже мен баштаган 6 раунддан баштадым. Раунддан 6 раунд уже. Жакта любительде 3 раунд болсо, ал жакта 6 раунд болуп атат. Андан кийин перчаткинин жукалыгы, дагы бокс шлем учурда шлем жок болуп аткан учурда ар бир эле судьялардын мындай честныйлыгы аякта честныйраак болот экен да, чем бизге любительге караганда. Дагы эмне ошондой айырмачылыктар бар. Атаандаштарыңыз жөнүндө эмне деп кетесиз? Алар дагы ошол сизге окшогон профессионалдар да. Ооба, азырынча мен өзүмдө 3-4 бой өскөн мен человектин жалаң эле ошо көп бой өткөзгөндөр менен чыгып келатам. Бир жагы 20 бойдон өтүшүп койгондор менен чыгып атам, уже опытный балдар менен чыктым. Буюрса жашы. Алсак Мореке, акыркы Питерде болгон мушташыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Ким менен чыктыңыз? Атаандашыңыз ким болду? Канча жеңиш кандай келди? Питерде
ошо питерский бала менен мушташтым. Александр Салтыков деген. Беттеш 8 раунд болмок. Бирок экинчи раундда мен боорго уруп отурду да, бооруна уруп утушка жеттим. 8 раундга уланган жок болчу. Түшүнүктүү. Ал эми негизи эле бул эрежелер туурасында да айырмачылык бар бекен, любитель менен ошо профессионалдык. Эрежелеринде да бар. Эрежелерин айтып кетсек, жана бизде кичине эле туура эмес уруп койсо же болбосо үстүнөн басып койсо токтотуп предупреждение берет да, бул любительский бокс. Аякта көп андайга маани бербейт экен. Аякта аракет кылат экен да, бойду жөн эле токтотпогонго. Жөн токтотпогонго аракет кылып, балдарды таза мушташтырганга аракет кылат. Түшүнүктүү. Сиз айтып кеттиңиз, учурда Орусиялык клубтун менен келишим түзүп ал жерде машыгып атам деп. Машыгуу шарттары кандай экен ал жерде? Шарттар аябай жакшы. Шартта бүт шарт түзүлгөн. Аябай жакшы карап атат. Эмне керектүү нерселердин баары бар экен да. Сиз ошол сыртка чыгып машыкканыңыз, сырттагы ошол машыгуу залдарын көрүп, анан бул Кыргызстанга келгенде Кыргызстандын көпчүлүк боксерлору айтып келет, баягы ошол зал, шаймандар, машыгуу тармагы кичине бир аксап атат депчи. Бирок ага карабастан биздин спортчулар деле аракет кылып атат. Анан кандайдыр бир ойлор келеби ошол машыгууну кандайдыр бир өзгөчөлөнтүү, ошол шартка ылайыкташтырып, бирок результаттуу бир машыгуу жаратуу? Албетте андай ойлор келет, бирок бизде тилекке каршы каражатыбыз аз болгондуктан, андай залдарыбыз жок болгондуктан биздин спортсмендер аксап келет да ошол жактан. Башка жактан дагы тажрыйбалуу тренерлерди алып келип, бизге опыт алмаштырып дегенде ошентсе жакшы болмок да. Бизде баягы эле эски эле метод менен иштеп атат да. Азыр жаңылантып баарын, залдардын баарын, ошондой эле башка тренерлердин опыттарын жаңыртса жакшы болмок биздикилер. Сиздин оюңуз боюнча азыр биздин машыктыруучуларыбыз ошол деңгээлдүү даражада машыктырбай жатабы ошондо? Деңгээлдүү ошентип да айтсак болот, анткени баягы бизде эки чет жактарга чыгуу аз да. Чет жакка чыгып, башка мамлекеттер менен барып, алар менен опыт алмашып, алардын тренировкасын көрүп. Спортчулар дагы, тренерлер дагы ошондой болуп атат да. Ошол жактан биздин спортсмендер аксап келет. Мисалы үчүн башка тармактарды караганда, ошол спорт жаатын алсак, чет жакка чыккандан чынында эле баягы тажрыйбаң дагы көбөйөт, анан баягы ийгиликтер дагы арбын болот деп коет эмеспи? Бокста ошентип жеке ошол эле колдоочуларды таап, ошолор аркылуу жеке өзү чыкса мүмкүн эмеспи? Эл аралык мелдештерге мисалы үчүн. Мүмкүн, эгер колдоочулар жакшы деңгээлде колдоп берсе, анда мүмкүн. Анда эмнеге андай шарттар болбой атат деп ойлойсуз? Учурда. Билбейм, мүмкүн колдоочулар аз болуп атат. Макул, анда Өмүрбек, биз сиз жөнүндө токтолсок, негизи эле өзүңүз ушул профессионалдык деңгээлге эмне болуп чыгып калдыңыз? Кандай багыттарды, тепкичтерди бастыңыз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Балким бизди көрүп жаткан ошол ким боксер болуп ошол дүйнөлүк аренага чыгам дегендер болсо, балким сиздин айтканыңыз кеңеш катары кабыл алат. Эмнени көрдүңүз ушул профессионалга жетиш үчүн? Профессионалга жетиш үчүн баягы эле бул мурунку беттештерде, Азияларда, мирлерде жакшы бойлорду өткөзүп, ошол жактарды карайт да көбүнчө. Чоң аренада бойлорду карап, промоутерлор карайт. Бул профессионалдык бокска жарайбы, жарабайбы, анан ошол жагынан карайт да көбүнчө, бойдон карайт. Ошон үчүн чет жакта жакшы бойлорду өткөзгөнгө аракет кылыш керек да, ийгиликке жетишкенге аракет кылыш керек. Чет жакка кантип чыгыш керек? Чет жакка Кыргызстанды утуш керек. Кыргызстанды утсаң, сборныйга кириш керек, сборныйдан анан көтөрүлөт да. Эки жакка чыгып, анан Азияга, мирге, ошондой баягы мирден эле максат эмес, баягы биринчи орун алыш деп эме. Бирок ошол биринчи орунга талап коюп, катышыш керек. Катышып, жакшы бойлорду өткөзсө, анан ошону промоутерлор көрүп, анан алар. Түшүнүктүү.
Өнөр айта кетсеңиз, ушул сиздин тажрыйбаңызда, ушул спорттук карьераңызда ушул эл аралык мелдештерге же дүйнөлүк мелдештерге барууга өзүңүздүн ушунчалык жогорку каалооңуз болуп, бирок шарттарга жараша барбай калган учурлар болду беле? Жана ошол эле учурда өзүңүз баягы федерациядан сырткары жеке колдоочулар менен барган кездер баягы болду беле сиздин тажрыйбаңызда? Болгон 2007-жылы анда кичинекей кез болчу. Паюнушам Азербайжанга баргам, колдоочулар колдоп берип, өзүнүн байкем, жакын байкем Замирбек Мамытбеков деген ошол бүт каражатын көтөрүп берген. Ошого барып келгем. Андан кийинкисинде уже дагы молодежь кезде 2008-жылы болду. Мексикада дүйнөлүк чемпионат болмок. Ал жака тилекке каршы бара албай калдым. Кыргызстандан эч ким барбай калды. Каражат жоктугунан эч ким барбай калды. Бирок жакшы ошол кезде жакшы күчүмдүү болчумун. Мен утуп жүргөн бала ошол жактан барып Казакстандык бала болчу да, казак мушкер. Аны мен уткам алдыңкы эле эмеде турнирде. Ошол барып экинчи месте алып келди да дүйнөлүк чемпионаттан. Биз бара албай калдык. Чемскийде эле? Аябай. Түшүнүктүү. Бирок ага карабастан учурда ошол жакшы ийгиликтерди жаратып, азыркы кезде чеберчилик менен ошол өзүңүздүн өнөрүңүздү спортко кандайдыр бир салаңызды кошуп келе жатасыз. Анан азыркы биздин студиябызга өзүңүздүн баягы сыймыктанган билектерди сала келген окшойсуз. Айтып берсеңиз, булар каяктан келген сыйлыктар, эмне деген сыйлыктар? Бул кубок Украинадан алгам. Международный турнир болуп, ошол жактан биринчи месте алып кубокду алгам. Бул өзүбүздүн эле Дүйсөнбол Шоповдун элесине арналган турнирден 7-чи жолу чемпион болуп, ошол жактан алгам. Буну да ошо Дүйсөнбол Шоповдун элесинен. Бу жерде Бекзат Сатарханов ошонун элесине арналган эмеден турнирден. Андан кийин бул чемпионат Азия коло медаль. Бул Жалалабадда Спартакиада биздин Кыргызстандын олимпиадасы деген сыяктуу болот. Бул Кубок мира 3-чү месте бул дагы. Коло медаль. Бул Россиядан. Негизи сиз өзүңүз ушул бокс менен машыгып келе жатканыңызга канча жыл болду? Бокс менен машыгып келе жатканыма 19-февралда 3-4 күн болуп калды. 16 жыл болду. Мунасага өзүнчө эле канча бир окуя, өзүнчө эле бир чоң жаш кетиптир да. Анан сиз азыр ошол баягы оюңузда кандайдыр бир ойлор келеби? Боксту тандабаганда ким болмоксуз? Боксту тандабаганда оюма да келбейт. Ким болор элем, ойлонбоп турмун ошону. Башка адистиликти таптакыр ойлогон эмес белеңиз, Башка адис, может, автоэлектрик болмокмун. Күтүүсүз жооп болду. Бокстон башка спортко кызыгасызбы? Башка спортко легкая атлетика, гимнастика кызыгам. Бул сиздин өзүңүздүн машыгууңузда күнүмдүк машыгууларга кирген кандайдыр бир тармактардан болсо керек. Ошондой кичинекей кезимде мындай ийинчек, пачкаган, шандабай болуш мүмкүн. Автоэлектрик болмокмун деңизчи. Эмне себептен бул кесипти тандамак элеңиз? Мага да кызык болуп калды. Билбейм, ушундай эмелер майда жумуштар жагат да. Өтө кылдаттык менен акыры иштеген жумуштар жагат. Түшүнүктүү. Немирбек айта кетсеңиз, мынакей 16 жыл ичинде ушул бокстан сиз эмнени таптым, эмне жоготтум деп ойлойсуз? Көп эле нерсе таптым деп ойлойм. Кыргызстанга мындай өтө белгилүү болбосом да кичине атын чыккан дегендей. Азыр бир сөз менен айтканда азыркы жумушум келечегимди түздүм десем жаңылышпайт. Келечегиңиз ушул бокстан эле көрөсүз? Бокстан эле көрөм пока. Анан эми жакындарыңыз, ата-энелериңиз каршы болгон эмес беле ушул тармакка? Өзгөчө апалары каршы болот бокска балдарын бергенде. Апам албетте каршы болгон. Атам өзү спортсмен болгон, спорт школду бүткөндүктөн. Бирок
күрөш жагында жүргөн да атам. Биздин айылда күрөш жок болгондуктан ошо бокска алып барып, атам аябай колдоо атам жактан болду да, көп колдоо үйдө эч нерсеге жетпей атса да, эки жака чыгарганга акча таап берчү да. Каражат таап, жаш кезекте өздүн күчүбүз менен, өздүн үйдөлөрдүн күчү менен чыгып жүрдүк да. Ошол кезде атам аябай колдоо көп көрсөттү да. Ал эми ушул баягы айтып коет эмеспи, спортчунун баласы спорт болот дегенге ишенесизби? Ишенем, бирок Өзүңүздүн боксчунун баласы боксер болбойт. мисалы үчүн сиз келечекте үй бүлө курасыз, анан уулуңузду буюрса, уулуңуз болуп калса, бокска барат белеңиз? Бокска бермекмин. Бирок көп тренерлердин балдарын көрсөм, мындай же болбосо боксерлордун эле балдары боксер болбогон эмес да. Көпчүлүгү учурда, бирок мен ойлойм берем го деп. Түшүнүктүү. Анан мынакей баягы негизи эле баарыбызга белгилүү болгондой, спортчунун жыйынтыгы көбүнчө бул ушул машыктыруучунун эмегинен жаралат дейт эмеспи? Сиз ошондо ушул даражага жеткенге машыктыруучу да сөзсүз түрдө өзүнүн салымын кошту да. Машыктыруучуларыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Машыктыруучум аябай чоң салым кошту, анткени айылда жаңы ошо тренерим Марат Закеев Таластан баштадык айылда. Айлык албачу жаңы башлаган кезинде бизге ишенип күндө келип тренировка кылдыр деп эчтекеси бекер эле да. Анан ийгиликтер болуп, жеңишке жетип баштагандан кийин анан биздин жергиликтүү кеңеш дагы эметип айлык анан ала баштады да. 2 жылдай айлык албай эле иштеди. Жумушуна фанат болуп турду. Аябай фанат болуп, ошо көзү жетип бизди өстүрүп чоңойтуп, 10 жашыман баштап өстүрүп чоңойтупкан ошо Марат Закеев деген тренерим болот. Ал эми келечекте сиз өзүңүздү тренер катары көрөсүзбү? Тренер катары көрөм, анткени тренер болуп да иштегенде мен үчүн аябай кызыктуу, өзүм билген нерселерди башкаларга да үйрөтүп, азыр 2 жылдай болуп калды, залга барып тренер болуп да бош убагымда иштеп атам. Тренировка кылам дегендер болсо келгиле деп чакырмакчы. Каяка келишсиз ошондо? Акынбаева, Малдыбаевада Тартуга деген спорт клубда иштеп атам. Бокс боюнча. Түшүнүктүү. Негизи бокс менен канча жаштан баштап башташ керек? Ар кандай кээ кызыккандар бар. Кол астында азыр 6 жаштан, 7 жаштан балдар бар. Аябай Перспективасы кандай? серьезный балдар да. Чоң балдарга дай тренировка кылат. Наоборот, чоң балдардан да ашып түшүп атат да. Бирок кичинекейирээк кылат. Мен где-то 10 жаштан баштагыла деп айтмакчымын. 10 жаштан уже акылы тыкталып калган экен да. Түшүнүктүү. Ал эми кыздар да барабы? Кыздар да келет. Кыздар азыраак барабы. Келип атат бирок. Түшүнүктүү. Ал эми мынакей биздин убакыт дагы өз ченемине келип калды окшойт. Анан ушул 2018-жылга койгон ири пландарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Ошо азыр Азия оюндары, ошол анан кийин дагы профессионалдык бойлорум да бар. Буюрса дагы бир 2 айдан кийин дагы болот. Пока точный датасы белгилене элек. Дагы 8 раундга чыгам. Ошол пландар. Азия оюндарынан кийин сизди дагы деле ошол Кыргызстандын курамасынан көрөбүзбү же башкача пландар барбы? Аны пока айтыш кыйыныраак болуп турат, анткени Бирок өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ачык ушундай жакшы кызыктуу маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып көрүп жаткан сиздин көрөрмандарыңызга, жакындарыңызга каалоо айтып кетсеңиз болот. Калоону баардык эле кыргыз элине тынччылык каалап, өзүмдүн айылыма салам айтам, Көйгөй деген айылга. Анан спорт сүйүүчүлөрдү, бокс сүйүүчүлөрдү тренировка кылгыла деп чакырып кетмекчимин. Ошо силерге рахмат.
ушинтип чакырып сыйлап элдерге көрсөтө калсыздар. Ар дайым сиздердин жакшы жаңылыктарыңыздарды биздин коомчулукка жарыялап турганга биз даярбыз. Андыктан жакшы маалыматтарыңыздар ар кандай боло берсин. Ал эми аны биз элге чагылдырып жүрө берели демекчимин. Эскерте кетсем, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы эл аралык спорт чебери бокс боюнча Азиянын коло медалинин ээси, деги эле ошол Кыргыздын боксуна өзгөчө салымын кошуп келе жаткан 8 жолку Кыргызстандын чемпиону жана Дүйшөн Кулшопоков атындагы турнирдин 7 жолку чемпиону Өмүрбек Малабеков болду. Ал эми Sport Life өзгөрсө өтөсүн жыйынтыктадык. Эми эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат калыңыздар.